Men Sadırдын түрмөдө отурганына өтө өкүнөм. Жана анын чыгышы үчүн кайсыл аракетти болсо да жасаганга даярмын. Ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарганга. Жардамчылык тур ошондой билинет. Башка кайгы түшкөндө, кыйынчылык түшкөндө ошондой билинет. Ким дос эмес. Садыр Жапаров боюнча сөз козголгондо бул менин саясаттагы эң чоң жүрөк оорум да. Чыныгы дос, мына машаалла, мына досумдун ийгилиги, менин ийгилигим. Менде болбосо да досумда болсун деген. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден дагы бир жол суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Садыр Жапаровго ырайым кылып, ушул Алла Тааланын ыйык күндөрүндө чыгарып бериңиз. Мен мына сизден ыйлап туруп суранамын. Кыйынчылыгыңа кайгырган, сени дайыма сурап турган, кемчилдигиңди жашырып турган. Мына ушуну дос деп айтат. Садырга баштандык туугандар. Баштандык! Садырга баштандык! Дос дедиңби? Жүрөгүңдөн дос бол. Чыныгы дос бол. Биздин негизги партиябыздын программаларынын бири Садыр Жапаровду мыйзамдын чегинде чыгарууга, аны актап, мамлекеттик кызматка алып келүүгө, жана аны элге кызмат кылдырууга милдеттүүбүз деп билебиз турган. Саңа жакшы күмөн кылган болсун чыныгы дос. Чыныгы дос ким? Сизге жакшылык каалаган, сиздин ийгилигиңизди көрө алган. Бул мен тандап алган жол акыйкаттын жолу. Бул достуктун жолу. Мен досумду таштап кете албадым. Бүгүнкү күнгө чейин Садырда коркунуч бар. Себеби Садыр тордун нарагында булардын колунда турат моментип. Мыкчып кармап турушат. Ошо колдорун сындырып туруп биз алып чыгышыбыз керек турган. Сындырып туруп алып чыгышыбыз керек. Менин эң негизги максатым болгон Садырды чыгарып алам деген. Бүгүн Садырдын айтканына макул болсоңуздар, 2 айдан кийин Садыр Жапаровду президент кылабыз.